Ташиевдин жакынынын атын жамынып $50.000 алган шектүү кармалды. УКМК төрагасынын жакын туугандарынын атын жамынып өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык кылган дагы бир фактыга бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык фактысы боюнча УКМК төрагасынын жакын туугандарынын фамилиясын пайдаланып жүргөн жаран кармалды. Аталган жаран УКМК төрагасынын уулу менен жакын мамиледе экенин жөө келтирип, УКМК төрагасына кабыл алууга көмөк көрсөтөм деген шылтоо менен ошондой эле Сылквей индустриялык паркынын аймагындагы бир нече соода түйүндөрүн сатып алуу боюнча маселелерди чечүүдө $50.000 өлчөмүндө каражатты, анын ичинде $20.000 түзгөн унааны өзүнө ыйгарып алган. Ташиев мыйзам бузган атка минелерге карыбызды, элибизге мээримибизди төгөбүз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жемкорлукка аралашкан жергиликтүү бийликтин жетекчилери катуу жаза алышаарын айтты. Ал айыл өкмөттөр айылдары, акимдер, райондор үчүн жооптуу экенин белгиледи. Эгер эптеп күн өткөзүп коррупциялык элементтерге аралашып турган болсоңор жооп бересиңер. Мыйзам бузган мамлекеттик кызматкерлерге биз каарыбызды төгөбүз. Ал эми элибизге мээримибизди төгөбүз. Урдасак боло берет экен дегендер кызматтан өзүңөр кетип калганыңар жакшы. Эртең камалып, куулуп, жаманатты болгондон көрө иштегиңер келбесе кызматыңарды тапшыргыла, деди ал Чаткал районунун тургундары менен болгон жолугушууда. Камчыбек Ташиев мени көпчүлүгү жаман көрөт. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунда Чаткал районунун тургундары менен жолугушууда аны жаман көргөндөр көп экенин айтты. Ал муну кызматы менен байланыштырды. Мен саламаттыкты сактоо же өзгөчө кырдаалдар министри эмесмин. Мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасымын. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого, аны камсыз кылууга милдеттүүмүн. Ошондуктан мени көпчүлүгү жаман көрөт. Жаман көрсө не кылайын эми? Кызматым ушундай экен. Күн алыс ошол мыйзам бузган атка минелерди же тартип бузгандарды мыйзам жегенде жазалоого милдеттүүмүн, деди ал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5.000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Şu balam dagы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп койгуңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Индияда химиялык заводдогу жарылуудан кеминде 10 киши каза тапты. Индиянын түштүгүндөгү Телангана штатында химиялык заводдо болгон жарылуудан кеминде 10 жумушчу каза болуп, 20 адам жаракат алды. Пресс Trust of India агенттиги окуя Пашамиларам шаарындагы Сигачи Industries заводунда болгонун билдирди. Жардыруу болгон цехтин урандыларынын астында калышы мүмкүн болгон адамдарды издөө иштери жүрүүдө. Каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн. Карабалта шаарынын мэри кармалды. Карабалта шаарынын мэри Мирлан Жекшенов менен шаардык муниципалдык кызмат башкармалыгынын башчысы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Бекер кылып койсо дагы колдон албайбыз. Таштандыга толгон көл жээги. Социалдык тармактарда жаран көл жээгине таштап кеткен жарандарга нараазычылыгын билдирип жаткан видео тарады. Анда көл жээгинде салуучулардан кийин суунун бөтөлкүлөрү, пластикалык пакеттер калганын көрүүгө болот. Кадамжайда милицияга кол көтөргөн мас айдоочу жана анын айылдаштары кармалды. Баткен облусунда милиция кызматкерине кол салган мас айдоочу кармалды. Маалыматка караганда 27-июнда саат 19:30 чамасында Кадамжай шаарында ички иштер органдарынын кызматкерлери улук лейтенант старшина кызматтык милдетин аткарып жүргөн учурда күтүлбөгөн жагымсыз окуяга туш болушту. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлгөн көзөмөл маалында кызматкерлер мас абалында унаа башкарып бара жаткан 34 жаштагы жаранды токтотушкан. Унаанын ичинде анын айылдаштары 34-30 жаштагы жарандар болушкан. Тескөөчүлөрдүн мыйзамдуу талаптарына карабастан аталган 3 жаран орой мамиле көрсөтүп, кызматкерлерге каршылык көрсөтүп кол көтөрүшкөн. Окуя болгон жерге дароо Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу
барып тиешелүү тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Натыйжада 3 тең кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Окуянын бардык жагдайларын тактоо максатында кошумча күбөлөр суралып, тергөө иштери уланууда.